Ак Ордо 2ден бардык шарты бар болгон жакшы сатылгучу үй чыкты туугандар. Бул үй көпчүлүңүздөргө эле жакса керек. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Ээсинин номери видеонун жүрүшүндө экранда жана описанияда ээсител деп жазылып турат. Үйдүн жайгашкан жери Ак Ордо 2. Сиздер үйгө баруу үчүн Акунбаева жана Такай би көчөнүн кесинишинен бир аз эле батышты карай жүрөсүздөр. 10 автобустун конечный ошол жерден солго бурулганда эле үйдү көрө аласыздар туугандар. Акунбаеванын бүтөр жерине келесиздер. 10 автобустун конечный ошол жерден өйдө карай жүрсөңүздөр, катардагы биринчи эле көчөдө оң тарапта сатылуучу үй жайгашкан. Асман 7-көчө, 1-даректе үй жайгашкан. Мынакей бул үй болуп калат туугандар. Участогунун аянты 4 соток, 16га 25 узун туурасы тегеренте мынакей забор менен тосулган. Көрүп тургансыздардай сүрүлүп ачылган дарбазасы, калиткасына чыгыш чегара бул жерден башталат. Батыш чегарасы аркы кошунага чейин. Электр энергиясы, суусу бар туугандар. Отопление, паровое отопление. Канализациянын суусу азыркы учурда септикке куюлат жана канализация, газдар ушул жакын каракта келүү планы бар экен бул жака туугандар. Андан ары бул үйдүн көрүнүшү. Үй туугандар 160 квадрат метр мансард тибиндеги үй экен. Анан дарбазадан киресиздер, бул жагында машина койгонго жайы. Ошондо навес кылып коесуздарбы. Арты тарабында туугандар көмүрканасы. Көчө тараптан форточка калтырылган. Эгер көмүр алып келсеңиздер, көчө тараптан эле көмүрдү коробусуна киргизсеңиздер болот форточка менен. Андан ары участогун эң эле түштүк чегарасына бул кошунага чейин 4 бурчтуу туура формадагы 4 соток участок туугандар. Үйдүн чыгыш түштүк тараптан көрүнүшү. Үй сырткы тараптан жылууланган. Анан бул жагында тапчан, ары жагында очоканалары, мына бул жагында жашыл зона, мондай жаш бактары. Буларды азыр видеонун жүрүшүндө көргөзөм туугандар. Сиздерге биринчи болуп үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Айта кетчү нерсе, мектеп бул жерде Акунбаева менен барганда 103 мектеп, ары жагы 96 мектепке балдар барып келишет. Бала бакча бар. Жакын жерде мынакей дүкөн, башкалар баары бар экен. Бул үйдүн кире бериши, прихожкасы, жана экен, раковина, теплый полдор. Бул жакта котел, кладовка, ажаткана. Аларды азыр видеонун жүрүшүндө көргөзөм. Жана оң тарапка карай киребиз. Мондой кенен коридор, бул коридордон калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз туугандар. Бул жерде мондай холл дейбизби, ушундай бөлмөсү. Так, бул жагында кухнясы. Бул жерде жалаң туугандар тамак даярдай турган жер экен. Мынакей көрүп тургансыздар, кухонный мебелдер. Чыгыш тараптан терезеси. Ол жакта тамак даярдап, чай ичкен жерде ашыкча май, башка жыты чыкпайт экен, өзүнчө ушул бөлмөдө тамакты даярдай берет туугандар. Анан бул жерде ванна душ. Мынакей ванна душ, жууган машиненин жайы, раковиналар. Мынакей туугандар. Так, андан ары бул жерде ушундай холл дейсизби? Чыгыш тараптан чоң терезеси, көрүп тургансыздардай жаңы свежий ремонт. Документ боюнча мынакей кызыл китеп, техпаспорт, купли-продажа, керек документтин баары ээсинин колунда. Ана келгенде ээси менен биргеликте карап көрсөңүздөр болот. Жана бул жакта чоң зал. Залдын көрүнүшү туугандар. Чыгыш тараптан терезеси. Экинчи этажга өткөн тепкичтер, жана тепкичтин алды жагында кладовкасы. Азыр биринчи этажды баарын көргөздүм. Сиздерге биринчи этаждын бир эле могу жери калып калды. Ушуну көргөзөйүн, андан соң экинчи этажды көргөзөйүн. Бул жерде ушундай кладовка, могу жерде алды жагында погреб менен экен. Бул жагында ажаткана өзүнчө бөлмөдө. Унитаз жана мондай кафе, ички тараптары. Бул жерде отоплениянын котелу жайгашкан бөлмөсү. Сиздер бул жерден очоканага чыгып кете аласыздар. Анан бул жакка карай көмүркана тарапка барсаңыздар деле ыңгайлуу туугандар. Бул жерден чыксаңыздар. Мынакей туугандар, бул үйдүн экинчи этажы, мансард. Так, чыгасыздар катардан ушунча бөлмөгө. Киребиз туугандар, бир киргенде эле бул жакта бир бөлмө. Балдар бөлмөсү окшойт, чыгыш тараптан терезеси. Андан кийин бул жерде спальный бөлмө. Окей. Андан ары бул тарабында дагы бир мондай бөлмөсү. Азыркы учурда намаз катары колдонулат экен. Тарабында дагы бир мондай спальный бөлмөсү. Окей. Бул жерде бир дагы балдар бөлмөсү туугандар. Андан ары дагы эмне маалыматы? Бул жагында тапчаны, бул жагында мынакей очокканасы. Үйдүн капталына кошуна заборго чейин кенен арал ташталган жана могу жерден
котел тараптан кирип шықсаңыздар болот, жана көмүр куткана тарапына өтсөңүздөр көмүрдү котелго чейин оңойлуу алып келсеңиздер болот туугандар. Ракайын орнотулуп, суусу ошокона жактан чыгарылган. Дагы эмне маалымат туугандар. Чыгасыздар, мынакей автобустун конечный жакын эле. 100 метрге жетпеген аралык. Андан башка да жүргөн маршруткалар бар экен. Чыктыңыздар. Эгер маршрутка менен жумуш кабарчы болсоңуздар, чыгып эле ошол жерден кете бересиздер автобус маршруткалары менен туугандар. Так. Баасы бул үйдүн $170,000 сурап атыптыр. Анан туугандар, реальный клиенттер менен дагы сүйлөшөбүз, содалашабыз дейт. Ээсинин номери 0703 77 73 14. 0703 77 73 14. Түзмө-түз ээлер менен байланышасыздар туугандар. Лайктан басыңыздар, ушундай үй издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер.